бир гана жөн гана мен өзүм ыктыярчымын. Ошо ыктыярчы санитарларга жардам берип, чындыкты эле айткыла коркпостон. Анткени силерде деген чоң ГКМБ деп мындай спецслужба дейт. Ошол Россиянын жараны, анан биздин жерде кандайча отчет менен коюлуш керек. Аны бияктан украинецтер Кремльде парадта басат. Ошол нерсени мен силерге айта кетейин. Ошол биздин пророссийский системаны талкалаш үчүн тиги өйдөдөн башташ керек да. Орус мамлекети урамайын, бизде ошондой кысымдар боло берет, анткени алардын бизде тамырлашып кеткен да. Ар нерсени күтсө болот да буларданчы, анткени бул жакта кылып аткан мыкаачылыктардан кийин мен бир адамды бирөөчү былчылдата сабап атса сен жөн өтүп кете албайсың да, туурабы? Аны бир гана өзүм билем, бир гана Кудай билет, бир гана Украина эли билет. Урматтуу достор, пикир берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Алмаз Кудайбек уулу менен болот. Алмаз бул жөнөкөй чач тарач кызматкери. Ал Украинага Орусия бастырып киргенге чейин барган жана согуш башталганда кадимки башка жарандар сыяктуу эвакуация болуп чыгып кетпей, сырткы душмандан тынч, карапайым Украина элин коргоп, ыктыярчы болуп коргоодо. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышыбызда Алмаз менен жакындан маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Алмаз, айтсаңыз, Украинага качан жана кандайча барып калдыңыз? Украинага мен келгениме негизи декабрь айларында келгем. Декабрь айында биякта деген дос балдарым бар эле. Ошо дос балдарыма келип барбершопто иштеп аткан да. Негизи ошо барбершоп тармагында барбершоп ачып, ошо барбершоп иштетейин деп келгем да. Чач алган жерчи. Декабрда. Февраль айында согуш башталганда эмне кылып жаттыңыз эле? Каякта элеңиз? Ошону биринчи алгач укканда. Негизи согуш башталганда таң атпай саат 4-тө башталды. Ал кезде үйдө эле баары уктап атышкан болчу. Мен деле ошол үйдө уктап аткам. Негизи эч кандай эле күтүүсүздөн согуш башталды. Ошо саат эртең менен таң атпай саат 4-төрдө башталды, жарылып башталды. Ракеталар мында ар кайсы жерлерге түштү да. Киевдин болгон Украина боюнча. Мисалы Германияда эле качан эме башталганда, ошондой согуш башталганда алар деле дал эле ушул окшош эле ошо Киевке негизи Украинага атака болгон Германия тарабынан анда 41-жылдары согуш башталганда дал эле ушул маалда саат таң атпай 4-тө эч кандай алдын ала айтылбастан ошол эле убакытта ошол эле жерлерге ракета түшүп атты да, мындайча айтканда танкалар атып. Андан сырткары ансыз келгенсип ошол эле касылган окоптор жаңыдан кайра касылып, ошол кишилердин неберелери кайра ошол окопторду касып чыгышты да. Эң кызыктуу жери. Эмне үчүн мына ушул согуш башталганда башка жарандар менен кошо мындай эвакуация болуп кетпей, Орусиянын чабуулунан Украинаны коргоюн деп коргоп калдыңыз? Бул нерсе именно ушу Украинаны коргоп калайын, украинецтерди коргоюн деген деле эме жок эле мендечи. Бул орустардын негизи биринчи эле ошол убакыт эртең менен саат 4-тө баштаганда согуштучу булардыкы ошо эмен кандай десем, ошо немистердин баскынчылыгына окшошту да булардыкычы. Анткени анан орустардын буга чейинки деле биздин мисалы кыргыз элине кылып келген эмелерин ойлоп эстегенде мен кете алган жокмун да. Анткени бул орустарды кайсы маалга чейин бул орустар биздиби же башка элдиби ушундай каалаганын кылып, ушундай мыкаачылыктарды кылып келет деген ой кетти да. Мисалычы кимде болбосун бирөө болсо да бирөө токтотот да бул нерсеничи. Ошого азырдан болсо деле кичине эмемди жумшайлы депчи. Ушу украинецтерге жардам берсем дагы ошол нерсени биздин кыргыз эли билсин деген ой менен ошон үчүн кеткен жокмун да менчи. Анткени менин
кетпей койгонумдан көп нерсе билмек да, анткени биздин элге көп чындык жетет. Биздин бийлик кандай экенин азыр көрүп атасыңар. Эки тарапта кандай согушуп атат, эки тарапка кандай отношениялар болуп атканын, кандай мамилелерин, ошонун баары жетпей калмак деп ойлойм да. Көпчүлүк кыргызстандыктар мына ошол Орусиянын телеканалдарын көрө берип, анан Орусия бул Украинаны куткарып атат, аларга жардам берип атат деп ойлоп атат да. Кечке телевизордон айткан Орусиянын каналдарын көрүп атып, жаңылыктарды көрүп атыпчы. Анан сиз мына ошол жеринде Украинада өз көзүңүз менен ошол жакта жүргөн адам катары аларга эмне деп айта аласыз? Ошо орустардын телевизорун көрүп, анан ар кандай өзүлөрүнө жаңылыктарды кабыл алып аткандарга айтаар элем, бул жакта деген орустар бир эле нерсени кылып атат. Полный ушул адам украиндерди каждыйын жок кылуу. Бул дүйнөдө украинецтерди жок кылуу ушундай эмени алып келип атышат. Булар азыр политиканы жүргүзүп келатат. Каждый шаарын каждый метрди талкалап атышат да, каждый үйлөрдүн баарын, ар бир үйдү талкалап, мисалы ал жерде жөн адам жашайбы же кандай эмне болбосун бүт талкалап жокко шаарын жер менен жер кылып атат да, ар бир шаарларын ошондой эме кылып атат да. Эч кимди, мисалы алар айтып атат телевизордон туруп, неонацисттардан биз деген куткарып атабыз депчи. Бул жакта деген эч кандай неонацисттер жок болчу да, башынан эле жок. Бул жакта украинецтер бар, баягы ошо өзүлөрүнүн үйлөрүн коргоп, ошол кандайдыр болбосо дагы коргогонго аракеттерди жасап атышат да буларчы. Силерге айткан жана неонацисттар, анан жанагындай фашисттер деген, алардын негизи мындайча айтканда болгон да эмес да. Булар орустар ойлоп тапкан нерсе, бул Путиндин жүргүзүп аткан политикасы. Анткени ушундай себептер менен элин өзүнүн пропагандасы менен алдап, баштарына куюп алганда, неонацисттар бар турбайбы? Чындап биздин мисалы кээ бир элдерибиз ойлоп атат да, булар неонацисттардан коргоп атат. Чындап ошол эле орустардын элдери ойлоп атат, чын эле бул неонацисттардан коргоп атат депчи. Негизи алар бул өз көзү менен биякта болуп турган нерселерди көргөн жок да. Мисалы кээ бирлер даже интернет деле жок адамдар бар, алар телевизорду көрөт, бир гана выводдор бар, то что Путин, биздин президент, аларды куткарып атат. Кудай буюрса, байкуш украинецтерди жакында куткарып жакшынакай кайра өлкөгө айландырат биздин президент деген ойдо калып атышат да негизичи. УКМК сизге кылмыш ишин ачканын жарыялады. Ата энеңизди, анан үй бүлөңүздү суракка алып жатканын билдирдиңиз да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Мисалы ушул нерседен билсеңер болот, анткени азыр Россиянын анча-мынча спец ГРУ, ФСБдан корккондуктан биздин ГКМБ өзүнөн эмени түртүп салыш үчүн мен жараны болом да, Кыргызстандын жараны, менин кызыкчылыгымды коргош керек негизи. Ар бир Кыргызстандын жаранын алар кызыкчылыгын коргош керек. Мен бул жакта деген эч кандай наемник болуп, акчага сатылып же бирөөдөн акча алып, биякта деген миңдеген долларларды алып, анан бирөөнүн мисалы ошол мисалы согушка катышып, анан жанагындай операцияларды кылып аткан жокмун да, туурабы? Мен бир гана жөн гана мен өзүм ыктыярчымын. Ошо ыктыярчы санитарларга жардам берип, ар кандай только жардамдын үстүндө гана жүрөм да менчи. Эч кандай акча тыйын алган жокмун да. Негизи бул эмне себептен андай деп ойлойт эми көп кыргыздар ойлоп атпайбы, эмне атасынын башы барбы, ошол жөн эле жүрө бербейби же акырын кетип калбайбы үйгө деген. Бул дагы ошо кыргыздын ким экенин мыякта көргөзгөн да. Мисалы чет элдеги кыйынчылык түшкөндө кыргыз эч качан качып кетпейт, кыргыз ушундай тарбияланган деп. Кыргыздын мисалы ким экендиги, кандай өзүнүн кайсы маалда кандай алып жүргөндүгүн дагы ошол негизи биякта негизи эле башка жака чыксаң кыргыздын тарбиясын көргөзүп туруш керек да негизи.
өзүң башка жактын, мен эч качан Россияга барган эмесмин негизи, бир да жолучу. Бул жака биринчи жолу буяка келдим, анан бул жакта иштеп жүргөндүктөн, ошо согуш башталып өз көзүм менен көргөндүктөн мондай мыкаачылыктарды, ошон үчүн мен жөн эле кетип кала алган жокмун да. Анан ГКМБларды, ошо ГКМБга айтарыма негизи силер чындыкты эле айткыла коркпостон. Анткени силерди деген чоң ГКМБ деп мындай спецслужба дейт. Биякта деген силер деген мисалы чынында наемниктер бар, Кыргызстандан чыккан, алар Россия тарапта азыр урушуп жүрүшөт. Ошол кишилерди дагы силер изилдесеңер болот, ким экенин, кандай экенин прекрасно билет. Алар каяктан кеткен, эмне болуп кеткен, кайсы маалда кеткен. Аларды мисалы жашыруун кылып атышат да, аларды айткан жок эч ким. Мен неге жашырган жокмун, өзүмдү жашырган жокмун, анткени мен жөн гана ыктыярчымын да. Бул жактагы болуп аткан жаңылыктарды чагылдырып берип атам аларга, кыргыз элин көрсүн, билсин, эмне болуп аткандыгын. Чынындыгында ар кандай телевизорго ишенип, телевизорду көрүп алып, ар кандай жаңылыктарды көрүп алып эле ошондой выводтарда калып калбай, эки жагынан карап билсин деген эле ой менен ошол нерселерди чагылдырып аттым да. Ошол нерселерден алып, ошол чагылдырылган нерселерден алып туруп эле ошол материал топтошкон. Анан террорист, анан жанагындай статьялар менен иш козгоп, издөөгө жарыяланып атат да. Өз көзүңүз менен көргөнгө чейин ушул Орусиянын пропагандасы элди алдап жатканын түшүнчү элеңиз, билчү элеңиз мурда? Бияка келаткан учурда интернетти карап, анан телевизордон бир сыйра карай баштадым да негизичи. Анан ал жакта телевизордо ушунчалык Украинада продукты жок, Украинада бензин жок, Украинада адамдар ушундай, мисалы башка улуттун адамдары барса урдап кетиши мүмкүн, анан тиги оружие менен сени деген урдап барып, анан оружие менен коркутуп ар кандай нерселерди кылат. Анан аякта постоянно военный режим 8 жылдан бери, ошол военный режим менен макул болбосоң ордунан атып салат деген жанагы билген эле канал да эмес, жана РТР деген ошондой каналдардан сүйлөп атышкан да. Анан бирөө бул жакта мен бирок дос балдарым болгон украинецтер, алар мисалы негизи мен Афганистанда американский базада иштеп жүргөндө таанышкам ал украинецтер мененчи. Алар азыр 2-3 эмеде, мисалы Америкада бир дос бар, ушул эмеде болчу, Киевде. Анан мен ага чалып сурадым, ушундай болуп атабы силерде десем, каткырып койгон да, сен келесе телевизор көрүп аткан турбайсың дейт. Телевизордон көрүп ушундай айтты беле десем, жок, андай эмес, өзүң келип өз көзүң менен ошолорду көрсөң болот деди да. Бардым, баргандан кийин мисалы мен украинче жакшы түшүнбөйм да. Келгенде мисалы кээ бир элдер украинче сүйлөйт да мага. Сүйлөгөндө мен айтам да, мен украинче түшүнбөйм. Сүйлөсөң, орусча сүйлөсөң болот, мен орусча түшүнөм десем, эчтеке анын мисалы андан жаман жери деле жок деп орусча эле сүйлөп атты да, мисалычы. Даже мен ошол келип чач алып, мисалы чачын алып бергенде ал орусча сүйлөшү керек да. Анан булар эми орус 8 жылдан бери согуш болуп аткандыктан акырындан орус тилинен кутулгусу келет да, буларчы. Кутулуп жокко чыгаргысы келет да ал орус тилинчи. Анткени деген ушундай эле жаман көргөзүп эле, ушундай билген каналдардан ошентип атса, булар деле эметет да, кой биз да өзүбүздүн тилибиз менен кичине сүйлөйлү деп. Бирок туура түшүндүрүп айтсаң, туура жагынан түшүндүрүп эле баары орусча түшүнөт, орусча эле сүйлөйт да сагачы. Эч кандай неонацисттик, нацисттик бир эмеси жок да. 24 февралдан кийин уже булар огош бетер жаман көргөнүп алды да, орустарчы, жөн элечи. Жөн жаткан элге ошондо түнү менен уктап атканда эме кылып, ушундай ракеталарды таштап, анан элдин баары мисалы азыр 15 миллион киши өзүнүн үйүн таштап кеткенге туура келди да. Ички переселение болду, мисалы андан 5 миллиондон ашык адам сыртка качты. Ичинде болсо 15 миллиондой адам мисалы үйлөрүн таштап башка жака кеткенге туура келди. Мисалы 1-2 шаары түү орду менен жок болду, мисалычы. Мариуполь деген шаар азыр жок.
таза элечи, эчтеке жок, инфраструктура жана суу чыккан, бүт нерсенин баары талкаланды. Николаевка деген шаар, ал жакта дагы эчтеке жок. Ирпень деген кичи шаары, ал жакта дагы аябай көп үйлөрдү танкалар менен кетип барат деле, танкалар менен деле аткылаган, ракеталар менен жааган, короче. Ошон күндөн күнгө жок кылып баратышат да булардын шаарынчы. Луганск, Донецк деген шаарда мисалы эч бир жакшынакай үй калбай калды да, бүт жарылып ошол жерде кадимкидей эле эме бул орустар эме кылып алышты, жанагындай чоң полигонго айландырып алышты да. Мисалы бир оружияны эметип текшериш керек болсо ошол жака алып барып текшеришет. Ар кандай химический оружияларды колдонушат. Анан биз эч кандай химиялык оружие колдонбойбуз, анан жанагындай срочник солдаттар жок, анан ар кайсы калктарды айтып атпайбы, бирок негизи болгон мен оружие деген баарын колдонуп атышат да бияктачы. Карабай эле иши кылып, алар деген негизи биз солдаттардын бияктан пленге түшкөндө ошолордон сурасак, аларда мындай приказ болгондо, бүт эч ким бир тирүү мындай кыбыраган бирөөнү көрсөңөр өлтүргүлө деген да. Кичинекей балабы, кемпирби, аялбы, эч ким карабай, ким кыбырат, бүт үйүм болсо жарып, танкалар менен ошо танкаларга, үйлөргө мындай каратып туруп танка менен атып атпайбы? Мисалычы, кетип баратат, мисалы, жөн эле үй турат да, мисалычы, ошол үйдү танка менен каратып туруп аткылайт да, ошол үй мындай урап түшүп калчакчы. Ошондой эле бүт мисалы тирүү нерселерди жоготкула деген да. Тирүү калтырбай, жер менен жер кылып түстөп келе деп. Ошондой приказ менен келдик деп айтышты да, мисалы орус солдаттарычы. Бир адам, мисалычы, сен көчөдө өтүп баратсаң, бир адам ушундай басып алып былчылдата сабап атсачы, бир адамды бирөөчү былчылдата сабап атса, сен жөн өтүп кете албайсың да, туурабы? Адам болгонсоңчу, адамдык өзүң негизи адам катары сезсең, адам болсоң, бирөөнү былчылдатып сабап, ушундай бетине тээп, кайра ушинтип таш менен чаап атса, сен карап жөн эле өтүп кете алсаң, анда билбейм сен кандай адамсың. Бирок мен антип өтүп кете алган жокмун да ошол нерселерденчи. Кой деп мисалы колумду сунуп жардам бергенге аракет кылдым да. Билбейм, мен кыргыз элим кандай ойлойт, ой бул жөн эле бирдекени айтып атат, бул по-любому акчага сатылып кеткен, күнүнө ушундай акчаларды алат депчи. Бирок ал нерсени деле ой жок, ой мындай акча бир сом албай элемин тигиби деп кечишке эле айтып бергенде деле эметким келген жок да, мисалычы. Аны бир гана өзүм билем, бир гана Кудай билет, бир гана Украина эли билет. Ошол анан чындык ушундай негизи. Бул чындык деген чындык негизи эле убагы менен акыры жүрүп билинет. Чындык негизи эле көп жерден тебеленип кеткен да. Так ошол Кудай буйрса чындык тебеленбейт деп ойлойм да. Керек болсо Орусиянын жарандыгын алып туруп согушуп жүргөн, анан каза болуп келгендерди аябай бир баатырларча акыркы сапарга узатышты да. Могу көлдө бир киши, анан Кара Балтада да бир киши, жаңылышпасам. Силерге бир кылмыш ишин козгогону, анан аларды баатырларча бир эметкени, мамиле жасаганы канчалык адилеттүү деп ойлойсуңар? Биздин бийлик жылдан жылга адилетсиздик нерселерди көп кылат да. Көргөн, мисалы, орустардан корккондугу эле булчу. Бир гана орустардан корккондугу эле. Орустардын мисалы ФСБ, ГРУ дегендер, алар деген бизге аябай эле чоң эме давление кылган, ушундан көрүп алсаңыздар болот. Анткени булар эч кандай, мисалы, жана өзүлөрү айткандай нейтралитет деп коюп эле, мисалы, карабайсыздарбы? Эки жака эки жүздүү мамиле жасап атканын өз көзүңөр менен көрүп атасыңар. Мисалы, алар болсо эме 2-3 жерге берилгендер болсо, алар гражданствосы бар болуп, ошол военный училищеде окуп бүтүрүп, анан барган турбайбы алар? Толугу менен эле гражданин России да. Ошол Россиянын жараны, анан биздин жерде кандайча почет менен коюлуш керек, аны
себеби кандай, ошону түшүндүрүп бере алышабы деген суроолорду берет элем да ошол ГКМБ жана биздин эмелергечи, мамлекеттин кызматкерлерине. Бирок ал суроого жооп бере алышпайт, анткени ал суроого жооп жок да, бир гана ошол спецслужбалар менен иштешебиз деген эле мен эметет да турабы. Видео кайрылуу жасап, эл аралык уюмдардан жардам сурадыңыз, кайдыгер эмес уюмдардан, кайдыгер эмес жарандардан жардам сурадыңыз. Анткени мен ошондой гана эл аралык эмелерге ишенбесем, азыр башка эч кимге ишенгенге эмем жок да, мисалычы. Анткени мамлекет тараптан мондай болуп атса, тигилер тараптан мындай болуп атса, эч ким коргой эле албайт да, мисалычы. Азыр мисал бияка мага түшкөн жанагындай коркутуулар, жанагы тиктокер деп коебуз, жанагы кадыровскийлер, алардын коркутуулары, эмне деген коркутуулар түшүп атат, ал нерселер аябай көп да, мисалычы. Ошол нерседен кооптоном да, мен өзүмөн кооптонбосом да, уже үй бүлөмөн кооптоно баштадым да, анткени үй бүлөмө зыян тип калбаса экен депчи. Или ошол үй бүлөм менен мени кандайдыр бир ар кандай шантаждарды кылышы да мүмкүн болот да, анткени ар нерсени күтсө болот да буларданчы. Анткени бул жакта кылып аткан мыкаачылыктардан кийин мен алардан эмени күтсөң болот да, ар кандай нерселерди күтсөң болот да, мисалычы. Ошондой эле ОБСге кайрылып кетет элем, ошо кимде ОБС мамлекет ошо көз карандысыз эл аралык эмеде иштесе, ошол мага көңүл буруп, мен окуяма жардам берип кетсе деген ойда. Сизге кылмыш ишин ачкан УКМКга, кыргыз бийлигине эмне деп кайрылып кетет элеңиз? Кыргыз элине эмне деп кайрылып кетет элеңиз? Менин кыргызстандык жарандыгымды алып койсо деле, ал кыргыз элим, Кыргызстан менин жүрөгүмдө калат. Мен кыргыз элиме эч кандай кыргыз элиме биякта сөз жок. Кыргыз элим билет, кыргыз элим мени колдоп атат. Мен аны толугу менен ишенем. Могул кызматтарга эмне десек, булар Россия жакында аябай утулат. Негизичи толугу менен утулат, ага толугу менен көзүм жетет. Ушул бул жакта жүрүп аны билип атам, көрүп атам. Жакында ал Россия утулат. Россия утулгандан кийин биздин спецслужбаларда ошондой кичине боштондук болот. Ошондо уже анда башкача сүйлөшөбүз. Мен жакында бияктан украинецтер Кремльде парадта басат. Ошол нерсени мен силерге айта кетейин. Контратакалар башталат. Ошол нерсе толугу менен бул чындыкты ошондо гана жетебиз да. Анткени Россияны бул жакта Россияны утубаса, Россия жеңилбесе, анда биздин мамлекеттин кызматкерлери жана спецслужбалар ошол эле мнениясынан калат да. Анткени бул жакта биринчи орустарды талкалаш керек да. Ошол биздин пророссийский системаны талкалаш үчүн тиги өйдөдөн башташ керек да. Анткени биз орус мамлекети урамайын, бизде ошондой кысымдар боло берет. Анткени алардын бизде тамырлашып кеткен да. Булар тамыры менен, түп тамыры менен жоготуш өтө кыйын. Ошол нерсени мен азыртадан баштап атам. Кийин дагы ошол нерселер менен күрөшөм. Менчи эртели кеч болобу биздин мамлекетте ошо орус кулдардан бошотконго, орус кулдарынын көзүн ачканга бул нерсе эми болду, менин эмеме айланып калды да. Күнүмдүк жашоом бул ошол менен күрөшүүчү. Ошо кыргыз элим айтарым, кыргыз элим көзүңөрдү чоңураак ачып, болуп аткан нерселерге мындай көз карашыңарды эки тараптуу көз карашта, эки тараптуу изилдөөлөр менен, мисалы азыр адекватный адамдарга кошулуп, ойлонгон, ой сезими бар, мисалычы сезими бар деген бул сөз ушундай болуп атат. Сезими бирдекени туюп, билип, көрүп, ой жүгүртүүңөр менен ойлонуп анан иш кылыңыздар деп.